Урматтуу журналисттер, мен сіздерге bir тарыхты айтып бергім келет да. 2006 жылы Польшаға эл аралык конференцияга кетип атканда менин багажыма 600 грамм наркотик, героин салдыртып коет. Жаныш Бакиевдин буйругу менен. Ал мындан чоңураак өзүнчө пакет болот экен. Анан Жаныш эми көбүрөөк наркотик салып койгула десе керек, көбүрөөк олтурсун деп. Бирок аны аткаруучулар өзүнүн эсебинен жасабайт да. 100 граммдай героин таап, калган 500 грамм ар түрдүү ак порошокторду, малярияга каршы, чумага каршы жана башка дарыларды талкалап, ак дарыларды аралаштырып коет. Анан Польшанын соту мени көп мыйзам жагдайлар менен актады, бирок негизги жагдайлардын бири ушул болду. Ал мага мындай деди. 100% героин, 500 грамм ар кандай порошокта. Ал мага мындай деди. Польшанын мафиясы сиздин ушундай сапатсыз героин алып келгениңизди билсе, сизди ордунда өлтүрмөк деди. Мен аны алып баргандан бирөөгө сатышым керек да. Ал ордунда атмак сени деди. Анткени сен аны алдап атасың. Бирок сиз келип ошол героинди аралашып кеткенде бөлүп алам десеңиз, тазалайм десеңиз, өзүнчө лаборатория керек деди. Судья ушинтип рассуждать этип түшүндүрүп алды. Мейли сизде лабораторияда даяр болсун, бөлүп алып дейт, дискотекага барып өзүңүз сатсаңыз $2000 таза киреше көрөт элеңиз деп туруп, анан сизде адам $2000 минтип тобокелге барбайт деп чечим чыгарды да. Мен муну менен эмне айткым келет? Зарылбек Рысалиев эч нерсе таппай, Райкан Төлөгөновдун баласын олтургузам деп, түрмөдө жаткан бир баланы, ушундай вазаны Райкандын баласы мен ала бер деп айтты эле, мен алып кеткенмин деп айттыртып, анан вазаны табыш керек да. 500 сомдук ушундай вазаны таап, өзү таап. Аны мындай дейт. Жаныш Бакиевдин офисинен көрсөтмө берип атат, бир чоң сейфти алып кетип, бир таксисттин үйүнө барып ачсак, сейфтин ичинде болгону записный книжка бар экен, анан бир ваза чыкты дейт. Вазанын капталында урматтуу Жаныш Салиевич, сизди юбилейиңиз менен куттуктайм деген жазуу бар экен. 500 сом экен деди. Жазылып турат. Кылмыш ишинде. 500 сомдук вазаны биздин секретардын балдары 2 күн издешти. Эң арзаны 1500 сом экен дейт. Мен 500 гана сом бердим, 500 сомдук табасыңар дедим. Анан эң кичинекейин 4 базардан издеп жүрүп, ушу 500 сомдугун таап келди. Эмне кылган? Зарылбекте следователь айткан, ошондайды таап, сейфтен чыкты деп айтасың деген. Следователь эмне $2000 сатып алмак беле? $10,000 сатып алмак беле? Бардагын эң арзанын издеп жүрүп, сейфке салып койду. Жанагы героинде эле болуп атат да, тапшырды, алар эң арзанын жасады. Эми элестетип көргүлө. Бакиев Жаныш асманды чапчып турган маалы. 50 жашка толгондо Москвадан борбордук телевидениянын ведущийлары келип тамада болду. Газманов баш болгон артисттер келип ырдады. $1000 белектер берилди. Анан кайсы адам Бишкек шаарын 2 күн издеп жүрүп, эң арзан вазаны таап, анын 50 жылдыгы менен куттуктап барам дейт. Кандай келесо? Эгер мындай вазаны көргөн кишини Жаныш кызматка коебу же чокусуна салабы? Мейли, айылдагы эң жакшы көргөн классташы арзан таап алып келди дейлик. Болушу мүмкүн. Бирок аны эмне үчүн ал өзүнүн жеке сейфине салып алып 3 жыл катып жатты? Эгерде Зарылбек $10,000 вазаны алып салып койсо дагы ойлойт элек, $10,000 вазаны мындай сейфке каткан экен деп. Эмне үчүн мондай пластикке окшогон калдырак 500 сомдук вазаны ал жерге коюп салмак эле? Юсуповду түрмөдө кандай жатканын көрдүңөр. Курортто жаткандай жатат. Кыргыз кылмышынын дүйнөсүнүн лидерлери кошоматтанып отурушат. Ал төрүндө отурат. Видео материал жакында жарыялады. Дасторкону толо тамак аш. Өлүм жазасына тартылган смертниктер подвалда отуруп комитеттен чыкпагандар. Түрмөдөн чыгып келип 3-чү этажда ошон хата, блатной хата деп коет экен, ошол жерде чайын ичип кошоматтанып отурушат.
Зарылбек ага мына ушундай шарт түзүп берди. Аны айтып кой, муну айтып кой деп жаздырып атат. 2 жылдан бери бар элди таң калтырган. Машинанын номерлерине чейин, телефондорго чейин, көчөлөргө чейин айтат. Бул бала Куранды да жатка билет экен. Памяттык феноменальный деп бар таң калышканда. Анан ошол Текебаевка 2 граната берген унутуп айтпай жүргөн экен. Быйыл 3 сентябрда Зарылбек айтып берди. Ал 14 сентябрда Сузакка барып, бир топ понятойлордун алдында ошол гранатаны 2 жерде көргөзсө чыкпайт. Анан телефондон бирөө менен сүйлөштүрүп, 3-чү жерден кувшин алып чыгып, кувшиндин ичинен анан тиги граната чыгат. Ошондо мындай деп айтты. Өмүрбек ака мага ушул гранаталарды берген катып кой деп, мен катып койдум деди. Видеого тартылган. Бирок 3 күндөн кийин эл ишенбей турганын билди да. Жок, Текебаев берген эмес, Райкан Төлөгөнов берген деп көрсөтмөсүн өзгөрттү. Аны көрдүңөр, адвокаты чыгып айтты. Анан мен муну менен айтканым, мына ушундай жалган жала менен, монго окшогон арзан, дешевый далилдерди жасаймын деп 14 адам аракеттенип атат. Анан биз жанагындай резондук вопрос коюп атабыз да. Эмне үчүн ушул алтынды изилдегенге мына убакыт мындай өкмөт прокуратура иштебей атат дейт. Бир 7 адам бөлүнөт. 7 адам бөлүнөт. Мына ушунун артында тургандарга эмне маанилүү? Райкандын баласы аркылуу Райкан аркылуу Атамекен партиясынын авторитетин кетириш маанилүүбү? Же болбосо жүздөгөн тонн алтыныбызды урдап кеткен алтынды кайтарып, кыргыз элинин жыргалчылыгына, анын келечеги үчүн жумшаган артыкпы? Эмне үчүн? Коррупцияга каршы күрөшөбүз дейбиз дагы. 1000 сом алган майда чиновниктерди кармайбыз, миллиондогон долларларды жоготкон адамдарды кармабайбыз. Качып кеткендерге гана издөө беребиз. Бул жерде жүргөн адамдар барыбыз билебиз. Парламентте отурат, өкмөттө отурушат. Аларды сурап да коюшпайт. Кыскача ушундай. Муну таанышсаңар болот. Рахмат.